Кыргызда аш той берүү эң эски байыркы замандан келе жаткан хан, бек, бай манап, кедей жарды жалчыны эзип, алардан пайдалануу үчүн кураган зулумдук жолдун бири болгон. Алардын аш берүү, той берүүдөн көбүнчө максаттары кедей начарларды эзип, андан пайдаланып канын сормок. Өз атактарын көтөрмөк үчүн элди талап, чоң зыян келтирип, чыгымдатмак жана башка бай манапка мактанчылык көрсөтүп, алардан өз даңкын ашырмак. Аш берүү, той берүү наслинде бүткүл хан, падыша, бай манаптын чыгарган саясаты болуп, анын качан башталганы тарыхтарда белгисиз. Бир гана кабар тарыхка караганда, мындан нечен миң жылдап мурун жер жүзүнүн дал айналган Күнчыгыш элинин Гун калкынан Огуз хан деген падышанын той бергени көрүнөт. 1898-жылы күзүндө, чоң кеминде сентябрь айында Чолпонбай деген байдын ашы берилип, 500 үй 3 күн конок алып, түтүнгө бечарадан 2 сомдон чыгым алып, 15 атка байге сайып, Чагатай күн тууган уулунун Кунан тору деген күлүк аты чыгып, 500 сом байгени алган. Ушул жылы күзүндө Ысык көлдөгү Сакай саягынын манабы жана байы Кангелдинин Айчүрөк деген катынына аш берип, кедейден түтүнгө бир кой алып аш берип, Кочкордук Сарбагыш манабы Көбөгөн Шыгай уулунун Чаар аты чыгып байге алган. Конокко 500 үй тигилген. 1900-жылы октябрь айынын аягында Токмок шаарынын алкымындагы Кызыл Туу деген жерге атактуу манап Сооронбай Кудаяр уулунун ашы берилип, келген коноктор сол тооругу кыргыздар конокту жакшы күтпөдүк деп айылындагы кедейлерди уруп согуп, бир далай малын талап алган. Ал кедейлер Токмоктогу приставка арызданып барса, Сооронбайдын Дүр деген манап баласынын тилин алып, пара жеп, ал бечараларды Набактыга камап койгон. 2000 үй тигилип, 35 000 киши келген. Шабдан Жантаевдин ашы. Шабдан Жантаев 1839-жылында жайында Боомдун капчыгайынын күнбатышы Көкжар деген жерде туулуп, 17 жашка келгенде журт ишине аралашып, илгерки кыргыздын кан соргуч феодалдары катары 40 жигит жыймакчы болуп, бир аз жыйып, Узун агач согушуна аралашып, андан Ташкендеги өзбектин улугунун алдында бир канчалык туруп кайтадан келгенде 1862-жылы орус колонизаторлоруна ыктыяр болуп табы болгон. Ошондон баштап Никелейдин кызматын кылып, 1875-76-жылдарда Фергананы орус колонизатору алганда барып жардам көрсөтүп, ушул үчүн войсковой старшина милиция чинин алган. 1912-жылы 6-апрелде чоң кеминде өлгөн. 9 катын алып, 4 катынынан 5 эркек бала калган. Өлгөндө ар жакка кабар берип, Алматы, Пишпек, Нарын, Караколдон келген кишинин саны 1000 чамалуу болуп, бүткүл жаназасына киришкени 7000 кишиче болгон. Кембагал кедейден жыйналган 350 жылкы, 2500 сом, 9 жакшы ээр токуму жабдыгы менен 3 атка кошкон, 1 пабаска араба, 20 ичик, 20 кымкап, 80 бейкасам жана 450 сомдун кездемеси молдого жана элге берилди. 9-апрелде өлүгү коюлуп, келген эл 10-11-апрелде тарады. Ошондон баштап 40 ашында дагы бечаралар чоң чыгым болуп турду. Ашка чакырылган эл 7-октябрдан келе баштады. Казак, кыргыз, дунган, орус, нокой, уйгур жана 100 казак орус төрөлөрү дагы келип, бүткүл баарынын саны 50 000 чамалуу киши болду. 10-октябрдан 15-октябрга чейин тамашасы болуп, биринчисинде Кемегеге ат жабылды, анан Кунан чабылды. Бурана, Шамшы, Тынай, Атайке жана Сарбагыш баары баш болуп, 5 болуш элден конокко 1500, ашканага 1000 түтүн тигилди. Аш Кичи Кеминдин оозу азыркы 3 урук кыштагында берилип, тигилген үйлөр Боролдойдун шилесине чейин болду. Сайышка казактан Макыш, кыргыздан Сабыр чыгып, 5-6 сайышып жеңише албады. Экинчи сайышта Аксакал менен Кеминдеги Жантай кыргызынан Жусуп чыгып, Жусуп Аксакалды биринчи сайганда аттан кулата сайса да, Аксакалдын найзасы Жусуптун табарсыгына тийип,
ошондон 2 ай өткөндөн соң өлдү. Сайышка түшкөн 4 киши төртөөтөн кедей, батыраак болгон. Конокко 10 000 кой, 2 000 жылкы союлуп, мындан тышкары кедейдин ар түтүнүнө 15 сомдон чыгым түштү. Чыгым бербейбиз деген кедейди конокко келген уезд пристав каматып турду. Сүрөө буролдой болуп, атты 14 октябрда айдап барып, Токмоктун тушуна түн өтүп, эртеси 15 числода кое берген. Солто ичинде Күнтүү деген элдин чаар аты чыгып, байгесине 5 000 сом алды. Экинчи ат Жумгалдык саяк Бекболот дегендин Нарымбаш деген кызыл аты болду. 25 атка байге коюлуп, соңку байге 1 ат 50 сом болду. 11 атка чейин кыргыз аты болуп, 12 ат англис тукумунан Жакерия Ташкенттен келе чабылып ушул болду. 18 ат Ак Бекеттеги сарайчы орустун аты болду. Калган аттар кыргыз казактыкы. Күн абдан ачык, жер чаңдуу болду. Мындан башка мечит медресеге, Токмоктогу кыраатканага жана Шабдандын күмбөзүнө болгон чыгым 10 000 сом чамада болуп, Шабдан өлгөн соң аш тараганча эки ортодогу болгон чыгым бүткүлү менен кембагал кедейдин мойнуна түшүп, ыйласа да, сыктаса да, зарласа да бир тыйын калтырбастан берди. 1901 Ысык көлдүн ыла колунда турган саяк манаптарынан Батыркан бир тууган агасы Байбек дегенге аш берип, 4 000 конок алып, 2 000 үй тигилип 15 000 киши келген. Бул ашка мен кетип бара жатып ыла колдо ушул аш берген саяктын айылында бир кедейдикинде кондум. Биз 20 чамалуу киши элек. Жарды байкуш конок кылаарга эч нерсе таба албай, саан уюнун жалгыз музоосун соймокчу болду. Мени ээрчип бара жаткан жолдошторумдун аксакалдары союуга ыктыяр болду. Мен бечаранын жалгыз музоосун сойгондо эмне пайда табабыз? Бир күнү жарма ичип жатсак болбойбу? Мунун музоосун кое берели дегенде, алар макул алышып, кое бер десе, баягы бечара музоону кое бербестен, айланайындар, кокустан Батыркан уксам менин жалгыз музоолуу сыйырымдан айырып, өзүмдү катын балдарым менен 2-3 жыл жумушун кылдырат деп ыйлап жибергенде, биз жолдошторубуздан бир жигит тура калып, музоону колунан алып, бир күнү кара суу ичип жатсак дагы ыраазыбыз, ооруган киши деле суу ичип жатат турбайбы? Биз болсок денибиз таза турбайбы деп музоону колунан алып кое бергенде, баягы жигит сүйүнгөндөн дагы ыйлап, 2 казан нан жаап берип, козу карым май бар экен, ошону менен конок кылды. Бул жогорудагы такталган маалыматтарды Кыргыздын улуу белгилүү тарыхчысы Белек Солтоноев өзү күбө болуп, Кызыл Кыргыз тарыхы аттуу тарыхый эмгегинде жазып өткөн. Өкүнүчтүүсү, бүгүнкү күндө да ушул салттын айынан кедей кембагалдар гана азап чегүүдө. Менин атым Урмат болот. Өзүм жай районунан болом. Москва, азыркы учурда Москвада эмгектен жүрөм. Мен видео кайрылуу жасаганды чечтим. Ушу туура көрдүм ушу видео кайрылуумду. Мынакей бүгүн 25 март 2021 жыл. Биздин айылдаш Бактбай келсе Москвада учурда Москвада эмгектенип келаткан Бактбай келес кайтыш болуп, Москвадан жүрөгү токтоп калып, иман жолдош болсун. Эң биринчи очередь ушу аксакалдар бир аз болсо да иманыңыздарды ойготуңуздарчы. Сиздерден суранабыз. Бул жактан элдин баары эле Россияга жыргап иштегени келген жок, ойноп күлгөнү келген жок. Балдарын таштап, ошол кусактарын тойгузайын деп келген бул жакачы. Ушу Бакбекке дагы ошо канча деген кыргыздардын бири болуп, 4 баласын таштап келген болчу. 4 баласы жетим калды байкуштар. Келинчеги калды, эми кантип окутушат булар? Анан кийин азыр учурда малдын баасын билесиңер. Bir жылкың эле 120 миң. Мына бычакка иле турганда кой алайын десең 15 миңден кем жок турабы? Анан кийин ушунун 4 баласы жетим калып, 4-5 айдан бери акча сала элек болчу жыргатып үй-бүлөсүнө дагы. Анан кийин кантип ушу малды карызга алып, ошол бир балдарын оокаттарын кантип жеп атасыңар?
Tamamlardan kayıt ötüp ataptı şu. Ой, кичинекей ушу жетим балдар калды. Төрт баласы калды, кичинекей. Бул баласы кичинекей 18ден жаңылашты. 19 жашта. Калгандары школда окуйт кичинекей. Ошонун оозунан нанды тартып алып кантип жеп атасыңар? Уялсаңар боло. Качан токтотобуз ушуну? Мурда мен буну көп сезбечимин. Акыркы убакта могул карасаңыздар, башка областтарда, башка райондордо мындай нерсе токтогон. Төлө барып жаназасына катышып кеткилечи, суранам силерден. 120 миңге бул жылкы союп, аны каяны ким төлөйт, андан көрө ошол чогулткан акчаңарды берип койбойсуңар ошол жетим балдарына. Кантип тамагыңарды өтөт дей. Таш жебесиңер, андан көрө таш жебейли. Ошолордун оозунан нан тартып алып